Мекендешибиз Мээрим Жуманазарова бүгүн 3-декабрда орусиялык балбан кыз Ханум Велиевага каршы килемге чыгат. Бул тууралуу өлкөнүн күрөш федерациясынан кабарлашты. Орусиянын борбору Москва шаарында өтө турган Москва Гран-приси Алроса кубок аталышындагы спорттук мелдеш Бишкек убактысы боюнча саат 12:00 башталат. Ал эми Мээрим Жуманазарова менен Ханум Велиеванын беттеши саат 12:55 чамасында орун алган. Мелдештин жүрүшүндө белгилүү молдовалык балбан Виктор Чобану дагы орусиялык Сергей Емелин менен беттешет. Башка мелдештерден айырмаланып, бул турнирде спортчулар бир гана жолу беттеш өткөрөт. Жана жеңишке жеткени Москва Гран-приси Алроса кубогу мелдешинин чемпиону болот. Эске салсак, Мээрим Жуманазарова менен Ханум Велиева Ослодо өткөн дүйнө чемпиондугунун жарым финалында кезгелишкен. Анда беттеш 3 эсебинде жыйынтыкталып, кыргыз балбан кызы жеңишке жетишкен. Беттештен кийин орусиялык машыктыруучулар калыстардын чечимине нааразычылык билдирип чыгышкан. Булак суперкейжи. Бул Бекзат. Ал үй бүлөсү менен 10 000 сом төлөп батирде ижарада турушат. Бирок эми көйгөй чечилди. Кантип дейсизби? Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи 10 жылга пайызсыз бөлүп төлөөнү сунуштайт. Болгону бир гана жолу 4% кызмат акы алынып, башкы төрөм 25%дан башталат. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакубат жашоону улантыңыз. Бүгүн 3-декабрда саат 9:00 карата Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодогу бюллетендердин 90,34% саналып бүттү. Жалпы 2494 шайлоо участогунун ичинен 2253 шайлоо участогундагы протоколдор келип түштү. Кол менен саноонун жыйынтыгына ылайык 5%дык чектен 6 партия өттү. 2243 шайлоо участогундагы маалымат. Биринчи атамекен 38.454, экинчи Бүтүн Кыргызстан 72.833, Альянс 88.175, Легалайз 7031, Ыйман Нуру 68.603, Күчтүү региону 7503, Багыт 11011, Ынтымак 124.455, Ишеним 151.788, Азаттык 44.018, Мекенчилел 18.028, Кыргызстан Жашылдар партиясы 4704, номер 13, Жашасын Кыргызстан 5230, Социал-демократтар 36242, Арузат Элкото 5141, Патриотическая партия Единая Кыргызстана 10498, Улуттар биримдиги 25227, Эл үмүтү 51993, Ордо 5458, Улуу журт 7781, Ата журт Кыргызстан 179386, баарына каршы 24741. Булак Говоритова. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 3-декабрда майыптардын эл аралык күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчысынын кайрылуусунун тексти: урматтуу мекендештер, 3-декабрь дүйнө жүзү менен бирге Кыргыз Республикасында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга коомдун толук кандуу мүчөлөрү катары сый урмат көрсөтүү күнү катары белгиленип келет. Алардын өзгөчө муктаждыктарына жана көйгөйлөрүнө бүгүн эле эмес, ар дайым көңүл буруу максатында иш-чаралар көрүлүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун майыптар укуктары жөнүндө конвенциясынын мамлекетибиз ратификациялагандан бери биз андай жарандарга инфратүзүмдүн жеткиликтүүлүгүн, мыйзам астында билимге, эмгекке жана иш менен камсыз болууга тең укуктуулугун жүзөгө ашыруу боюнча милдеттенмелерди өзүбүзгө алдык. Бул багытта жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы, 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы сыяктуу стратегиялык программалардын маанилүү бөлүгү. Аларды ишке ашыруу майыптарды реабилитациялоо жана коомго толук кандуу кошуу чараларын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатты мындан ары да улантууга мүмкүнчүлүк түзөт. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясынын ратификациялоо менен республикабызда аныкталган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 1496,4 миңге жакын адамдын жашоо шартын жакшыртуу иш-аракетин көрүп жатат. Майыптыгы бар адамдарды иш менен камсыз кылуу алардын жашоо турмушуна каражат табуусуна гана өбөлгө түзбөстөн коомго керек экендигин сезинүүсүндө да шарт жагдай түзөт. Алар иштеген учурда башка кишилер менен баарлашып көңүлү сергейт, дос тамыр күтөт. Майыптыгы бар жарандарга жумуш орундары эле эмес, театр, музей жана башка эс алуу, оюн зоох жайлары жеткиликтүү болууга тийиш. Урматтуу мекендештер,
Элибиз эзелтенден кайрымдуу, калк арасында майыптыгы бар адамдарга боорукер, мээримдүү мамиле жасап, аларга каралашкан инсандарыбыз көп. Ага жараша мамлекет менен коом ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерди ар тараптан колдоо саясатын мындан ары да арттырат. Андай жарандардын жашоосун жакшыртуу жана укуктарын коргоого байланыштуу маселелер ар дайым аткаруу бийлигинин көңүл чордонунда болот. Барыңыздардын алдыга койгон ой максаттарыңыздарга жетишиңиздерге тилектешмин. Сиздерге жашоодо бекем ишеним, айтар ылгыс эрк, кайрат, оптимизм каалайм. Эң негизгиси жакындарыңыз менен катар эле мамлекетибиздин да колдоосу бар экенине дайыма ишениңиздер деп жазган. Булак президент Кейжи. Жалал Абад облусунда 11 ай аралыгында жалпы 576 жол кырсыгы катталган болсо, анын кесепетинен жалпы 141 жаран каза болгон. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыктарынын 250сү Бишкек-Ош Унаа жолунда катталган. Бул Унаа жолунда 82 жаран каза болгон. Бишкек-Ош Унаа жолунда такси кызматын аркылап жүргүнчү ташыган унаалардын айдоочуларына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле тез жардам кызматкерлери айдоочулардын кан басымдарын текшерүүдөн өткөрүп жатышат деп жазылат маалыматта. Булак Супер Кейжи.